Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду мындан 2 ай мурун кан оорусу менен жабыркап келген Гүлназ Адахан кызынын ден соолугунан кабар алып, кайрымдуу элге үнүн жеткизип келген. Ал эми арадан 1 ай өткөндөн кийин фонд жыйынты отчеттук негизде кабар алып келди. Ассаламу алейкум кыргыз элим, саламатсыздарбы? Бул ооруну билгенде, бирок чын айтса бул оору мындай болот деп билген эмес. Биринчи биз ошо 2020-жылы 5-январда катуу ооруп калдым. Мына ошонун гематологуна неме кылдык, келдик. Анан каным 37-ге түшүп кетип, гематологдор эми жолу кан эле түшүп кеткен окшойт деп эме кылып тескеришти. Анан кайрымда жакшы диагноз кое алышпай атышты да. Анан буну жакшы диагноз кое алышпай көк бооруңан деп атышты. Чынын айтканда, көк бооруң алдырып сал, анан жакшы болосуң деди. Анан кийин биз үйдөгүлөр менен кеңешип, анан эгер көк боордо эме болсо анда Бишкекке барып көрөлү дедик. Анан ошо Бишкектегилер айтышты, ошо Бишкектегилер диагноз коюшту, ошо пароксизмальная ночная гемоглобинурия деп. Анан ошону укканымда ошо өмүр бою кан куясын, миллионер адамдагы жакшы боло албайт дегенде мен уже эми 29 жашка чыктым да, чынын айтканда. Ошентип өмүр бою кан куюп жашайт экенмин деп эме кылып калгам. Урматтуу кыргыз элим, боркор элим, беришен элим, ошо кыргыз элиме терең ыраазычылык айтам. Ушу мен 1 сомдон болсо дагы колдоо көрсөтүп келип атышат. Ошо Алла Таалага шүгүрлөр болсун, ошо кыргыз элиме ошо өздөрүнүн ойлогон ойлоруна жетишсин, тилеген тилектерине жетишсин. Мен ушу немеге калтырып кетишпеди да. Ошо кыргыз элиме 1 сом болсо да колдоо көрсөтүп келип атышат. Ошо неме кылган Алла Таалам ошол эки дүйнөлүк бактылуулугун берсин. Ошо Алла Таалам ажылык соопторун берсин. Эч качан эч ким оорубасын, ошо эч качан эч ким мындай муктаж кылбасын, ошо берген неме кыргыз элиме. Анан ошо Азамат Байматов кайрымдуу неме кылганга да чоң рахмат. Ушинтип келип колдоп, акыбалымды сурап келип аткан Азамат Байматов ошо кайрымдуу бол немесине чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарына. Эскерте кетсек, Гүлназ мекендешибизди сөөк чучугун алмаштыруу же орусча айтканда пересадка костного мозга операциясы керектелет. Ал эми операция Индия жергесинде $30,000 баштап бейтаптын абалына, оорусуна жараша жогорулай болот. Азыр күнү чогулган каражат 1 миллион сомго жетип калды. Бирок бул дагы жетишсиз экенин Гүлназ мекендешибиздин энеси айтууда. Урматтуу кыргыз элим, ушул кызыма 1 миллионго жакын акча чогулуп калды. Мына ошо тууган урук, кошуналар, тээк элине чоң ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Эч ким мындай кыйынчылык көрбөсүн, эч кимди мындай оорубасын. Бардыгы ошо кыргыз элим ден соолукта болсун. Эч убакта ушундай оору менен эч убакта эч ким оорубасын. Ушу акча бергендерге чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Азыр эми 1 миллионго жакын болуп калды, дагы 2,5 миллион акча жетпей атат. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден дагы жардам сурайм. Ушу кызыма дагы аз да болсо дагы жардам берип коюңуздар. Кыргыз элим, сиздер бар үчүн ушу биз барбыз. Алла ыраазы болсун. Байыртадан ата-бабаларыбыз бир боорум, бир тууганым деп бекерден айткан эмес. Жогоруда айтылган операцияга Гүлназ мекендешибиздин бир тууган энеси донор боло турган болду. Ал эми жетпей калган каражатты чогултууга Гүлназдын энеси кайрымдуу кыргыз калкына кайрылып турган кези. Ушул эжеме чогулган акчалардын бардыгы ошо миллионго жакындап калды. Ошо баардык мекендештер ушундай жардам берип жатат. Баардык мекендештер жардам берген Алла Таала ыраазы болсун. Алла Таала эки дүйнө бактылуу кылсын. Алла Субхан Таала ушул ырышкарды берекесинен кылсын. Ушундай мекендештер, ушул эгерде ушунун эжем сакай үчүн дагы көптөгөн акча керек болуп жатат. Бул акча дагы эле жетпей жатат. Ошого
Ошо мекендештер ошо Аллахтын ыраазычы үчүн ошо эжеме жардам берип койсоңуздар, ошо эжем биздин бактыбызга, теңирдин бактысына ушул жакшы болуп кетсе, сиз де себепкер болуп калсаңыз чоң бактылуулук да. Ошого эгерде ушундай көп суммада акча бизде болгондо биз сиздерге кайрбайт элек. Ошол суммада акча жок болгондуктан ошо сиздерге кайрылып жатабыз. Дагы көп салымга коюп турсаңар, ошондо Пайгамбар саллаллаху хадисте айтат, кадкенде эле бул суу дейт, ушундай отто өчүргөндөй садака бул ката кемчиликтерди өчүрөт дейт да. Ушул садака берүү менен, бирөөгө жакшылык кылуу менен ошол өзүбүздүн күнөөлөрдү кечирүүсүнө себепкер болсок кандай жакшы болот. Ошого мекендеште сиздерден Алла ыраазы болсун, жардам бергениңиздер үчүн дагы жардам берсеңиздер деп суранат элек. Кайрымдуулук кылуу, кыйын абалда турган мекендешти таштабоо кыргыз элибиздин канында бар. Себеби кыргызды кыйын абалда таштаган эмес. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.